Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү төгөрөк столго келген мыкты инсандар. Бүгүнкү төгөрөк стол жөн эле уюштурулган эмес. Бүгүнкү төгөрөк столго жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, билимдүү, ыймандуу, негизи эле жалпы маданиятка мыкты кызмат кылган инсандар чогулуп отурабыз. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби кыргыздын маданиятын, жалпы эле кыргызды алдыга сүрөйлү деген жакшы бир максатта чогулуп отурабыз. Урматтуу биздин агайларыбыз, эжекелерибиз, байкелерибиз. Бүгүнкү иш-чарабыздын башын баштап бериш үчүн биздин ушул коомдук бирикме жаңы жүздөр уюмунун лидерлеринин бири Усупов Улан байкебизге сөз берели. Ассаламу алейкум. Арманыңыздар. Биздин бүгүнкү ушул төгөрөк столубузда кереги кеңешибизге кош келиңиздер. Атайын чакырыкты жок дебестен кыргыздын салтына баш ийип, чакырыктан калба өзүң басып барба деп атабыз илгертен айтып келген. Улуп башыңыздарды кичик кылып, атайын ошол маданият жөнүндө сөз болот экен. Биз дагы кеп козгоп, өзүбүздүн пикирибизди, позициябызды айтабыз деп айткан кеп бергенибиз үчүн эрең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр билгендей, ошол маданият бул кыргыздын келечегин аныктай турган маанилүү тармак экендигин баарыбызга түшүнүктүү. Анан ошол тармактын өкүлдөрү менен ийип отуруп түз кеңешели ошо көйгөйлөрдү, ой пикирлерди, сунуштарды айталы. Анан буюрса ошол ой пикир сунуштардын негизинде мындан кийин сиздер менен тыгыз карым-катнашта ошол бийлик бутактары менен, жалпы жаштар менен, элибиз менен иш алып баралы деген изги тилек менен ошол жерде башыбызды бириктирип отурабыз. Чыныгы таланттуу, элибиздин таланттуулугун көрсөткөн, жашоо турмушун ачык жаза билгендер көбүскөдө калды дагы. Ким акча таба алса, ким шылуун болсо, ошолордун китептери чыга баштады. Кийинки убакта чыныгы искусствону бир кезде 60-жылдары Америкадан башталып Европаны, дүйнөнү каптаган жазалма искусство деген болгон. Ошол Кыргызстанга келип жетти, урматтуу катышуучулар. Эч кандай талант жок. Бирок Инстаграмдан миллионду алгандар. Алдыга кеткен заманга келдик. Ой, тиги төрткүгө тийиптир деген маселени талкуулап калган. Андай эмес. Чыныгы акын бол, чыныгы ырчы бол. Эл аралык деңгээлдеги тетияктагы сопот, мопот деген жок дегенде Азияда болсун жеңип кел. Кыргыздын атын чыгар. Ушуларды да назалаш керек, урматтуу жаңы жүздөр. Чыныгы таланттар басылып жатат, акчалуулар заслуга алып, башка жерлерге жетишип атканы, талантын текшерип көрсөң, эч нерсе жок. Окуп көрсөң, мааниси жок. Ушундайлар алдыда жүрүшөт, таланты жок артисттер заслуга алып, эч нерсеси фонограмма менен ырдагандар заслуга алып жүрүшөт, акчанын күчү менен, экинчи күйөөсүнүн күчү менен, үчүнчү күйөөсүнүн күчү менен эми ачык сүйлөшөт да, курулуштар ошондой да. Анан ар кандай жолдор менен алгандар бар, жаман жолдор менен алгандар бар. Эми сүйлөшө берсең, жаман сөздү сүйлөшпөйлү, жакшы сөз сүйлөш. Маданият бу илгертен бери кыргыз эли маданияты бийик эл. Илгери закон деген жок болгон. Бир айылды бир аксакал эле тейлеп турган. Мына казактарда ошол мамлекеттик катчысы бар. Областтын губернаторунда, райондун акиминде идеологиянын чилгеркидей эле 3 секретарь болчу эле эле, идеология башкар. Ошондо орун басарлары бар. Руханий жаңгыруу деп коюп туруп, Назарбаев жөнүндө эле выступление кылып койгон бир жерде мындай. Келишүү бир сөз. Айтканда, руханий жаңыртып туруп эле ошонун эле тегерегинде комитеттер иштеп, айдыңгидей. Иштеп. Мына бизде жок мамлекеттик катчы. Илгери мен эсимде бар, мамлекеттик катчы деген кызмат бар болчу. Ал жаманбы жакшыбы чыгармачыл союздар менен иштешчү. Жаманбы жакшы интеллигенция менен иштешчү дагы чыгармачыл элдердин көйгөйүн президентке жеткирип турчу. Эмне десе, бул чыгармачыл уюмдар мамлекеттин көзүн карабаш керек, анан эркин болуш керек. Сени ким Советтер Союзунда деле эркин болгонсуң? Советтер Союзу эмне? Туура саясатына жакпасаң, Солженицин кеткен, Бродскийлер кеткен.
Жақпаса. Айтматовтар шықты ғой, Гамзаттар шықты ғой, мысалы. Межелецтер шықты ғой. Аны өтеле кейтеңдей берсең, үйіңде деле мамлекеттен чоң үй биледі, тура. Үйіңде деле балаң кейтеңдей берсе, көчкө чыгасың да, тура. Ошондой эле. Мамлекет мен Фейербахтын айтканы бар. Государство это моя вторая абстрагированная половина дейт. Мен мамлекет, мен деген аң сезім. Жоқ, азыр жоқ. Мен. Мамлекеттен де адамның укугу бийит. А сен ошо мамлекетти сен өзүң шайлабадың беле? Ошо депутатты өзүң шайлабадың беле? Президент өзүң шайлабадың беле? Эмне себептен сен талап кыла билбейсиң? Бул ушундай аң сезим киргизип коюп тур. Силер өзүңөрчө боло бергиле. Мамлекет кийлигишпеш керек. Туура. Кийлигишпесең өзүңдүн оокатың кыла берет ал. А чыгармач рабская психология, кулчулук аң сезим сиңип калыптыр кыргызга. Эми арман көп. Керек болсо бир нерсени айталычы. Мен күндө телевизор көрөбүз го, жана телевизордо улам айтып атат. Бүт кыргыздын мамлекеттик телесинен баштап жеке менчикке чейин ырышла ырдап атат, баягы эле аккордеон, баягы эле комуз, баягы шылдырак. 60-70 жылдар өздүк көркөм чыгармачылыктар бар эле жана райондордо. Ошондой деңгээлге жетип калдык го. Бир жолу радиодон угуп атам, алтын фонддон берип атат. Тиги жанагы Асанкан Жумакматовичтин немеси берип атат да, оркестр немелер. Бир эле бар экен, Токон Эшбаевдики. Келе жатсак автобустун ичинде деген бар го. Найна ой эжеке деген. Жөнөкөй эле оон. Аны жаш балдар чыгып, най деген жаш балдардын кайрыгы бар го. Ошол сыяктуу элдик нерсенин оон экен. Ошону оркестрге салып коюп тур, симфониялык оркестрге. Классика болуп калыптыр. Аны немистер түшүнөт, француздар түшүнөт, американецтер түшүнөт. Карач, кандай чекке жетти. Арманды аябай эле айттык биз. Түгүлүсүң болот. Көңүлсү жок да. Айтканда дагы мамлекеттик катчынын өзүнө айтылды. Жогорку кеңештин төрагасына айтылган учурунда, премьер-министрге айтылган, президентке кат берилген, ошолор чечпеген маселени ким чечет деп мен таң калдым. Жаңы жүздөр? Кандай кылабыз? Жаңы жүздөр дегенде мен жана ымандайсырып, жана сүткө өзүң күйүскөн айран дүйрөй четтеп, атынан ушу саясий уюм деп билдим да. Туура көптөгөн саясий уюмдар түзүлүп атат, анын ичинде ушу жаңы жүздөр деген жакшы ат менен түзүлүп атканы кубандырат. Ушул маданияттын маселесин көтөрүп, ушул жеткизели деген, маданиятта жүргөн кишилердин башын бириктирели, ушул маданиятты мамлекеттин күзгүсү дегенди сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө тутуталы деген жакшы тилектер албетте ишке ашсын деп тилек кылалы. Ушул адис, ушул кыйын маданият министри, ушундан өткөн маданиятты билген киши жок. Ал кеп маданиятты билгенди эмес экен да. Кеп моуреке жан дүйнөдө сен адилетсиңби? Сен арам эмессиңби? Сен жаман иш жасайсыңбы, жасабайсыңбы? Маселе ошондан экен да. Жана Майра Керим кызы деген залкар өттү да. Эчтекеси жок. Кетти мына. Жадагасы ушул бир кыялы бар экен. Ушу менин сөөгүм жана опера балетте чыкса экен деген. Ошону деген наамың жок деп мынтип шилтеп ташташты да. Ошондой кетти. Эми ошонун бир жалгыз туягы бүгүн авариядан өтүптүр. Ушундан залкар уланабы деп отурдум. Үзүлүп атат да. Маданиятка бүгүнкү чындыгында өгөй мамиле болуп келатат. Азыркы жогоруда айтылган агайлардын сөздөрүнө карап көрсөңүздөр, ошо маданият жоголсо кыргыз жоголот деген сөздү теманы бир көтөрүп чыксаңыздар деген бир сунуш киргизип кетилген ушул жаңы жүздөргөчө. Мен биринчи сунуштан баштайын, урматтуу жаңы жүздөр, алгачкы кадамыңар байсалуу болсун. Азыркы күндө ак караны кара деген инсандар жок болуп баратат. Ушту бөтөркө ушту десе баары кол көтөрүп калган мезгил. Ошонун баардыгын ордуна кое турган инсандар жок болуп баратат. Бул биздин кыргыздын көйгөйү болуп атат. Анан кийин көмүскөдө калган инсандарды да көтөрсөңүздөр, ошол көмүскөдө аябай көп нерселер калып баратат.
бүгүнкү күндө урматсыз эмес, аларды эскерип коюу деген десе жок болуп баратат да. Агайлар, анда эмес жанагы Машанбай агай айтып кеткен кемчиликтерди чүчүктөр кетсе кечирим сурайбыз уюштуруучу топтун атынан. Анда эмесе кийинки сөздү берерден мурун кийинки биякта дагы сүйлөчүлөр күтүп калды, кечирим сурайбыз. Анда эмесе кинорежиссер Муктар Атаналиевге сөздү берсек, кийинки сөздү биз ушу жаңы жүздөр, жаңы күчтөр деп биз башында баштаганда эле ушу маданиятты алалы, маданият темасын алалы, маданият өкүлдөрүн чогултуп бир ортого салчу кеп кеңештер, пикирлер, ой пикирлерди ортого салып ошондон жыйынтык чыгарып, натыйжа мындай иш алып баралы, мындан ары деген бир жакшы ойлор болгон. Анан ошонун биринчи кадамдары мына быйыл токтогул сатылган 155 жылдык экен. Ушу Муктар Атаналиев агайыбыз менен биякта Эрлан Жаңгырчиев агайлар болуп ушу тартууга мындай көмөктөшүп, мындайча айтканда демеушү болуп, жакын күндөрү ал кинодагы документальный кино жарык көрөт. Буюрса ал боюнча дагы Кыргызстанда сырт жакта жүргөн мекендештер боюнча дагы бир кыдырып келсек деген бул биринчи маданий иш-чараларыбыздын биринчи кадамдары десек болот. Андан сырткары да мына Олжобай Токтосунов агай айтып кетти, жана жаш акындарды, сынактарды жарыялап бул жагында да жана башка багыттар боюнча да ушундай иштерди алып барабыз. Анда эмесе Муктар агай сөз сизде. Регламентти сактап бир 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин кылсак. Мага келген. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ушу жаңы эле мен ушу баардык сөздөрдү айтып кеткен сөздөрдүн баарына бирде байке айткандай кошулам. Ошол жерден өзгөчө мага ушу Мелис Мураталиев агайыбыз айтып кеткен сөздөрдүн ушу тарбия институту деген боюнча маселе боюнча бул эң көйгөйлүү маселе болуп турат да бүгүнкү күндөчү. Ошол маселени биз эгер ушу жаңы жүздөрдүн бул эң алгачкы кадамдарынын бири ошодон башталат деген үмүттөбүз да. Анткени биз ушул жаңы жүздөрдүн биринчи кадамы ушу тарбия институтунан баштасак, биз ушу садиктеги кичинекей балдардан баштап биз туура багыт берип баштасак, ошол балдардын багыты мектепти бүткөнгө чейин ошолордун багыты уже эң чоң деңгээлге чыгат да. Ошол нерсе бизге азыр мындай аябай көп нерседей сезилет, бирок мына бүгүнкү күндө 18 жыл болду биздин мамлекет көз каранды 28 жыл болду биздин көз каранды алганыначы мамлекетибиз көз карандысыз алганына. Бирок ошо 28 жылдан бери биздин тарбия бир эч кандай бир өзгөргөн жок да. Союздун убагындагы тарбиянын негизиндечи, анткени Кыргыздын өзүнүн жеке берде айтып кеткендей үрп адаты, када салттары эч кандай бир өзгөрүүгө ушар болгон жок да. Ошондуктан биздин эгер биз бала бакчадан баштап биз эгер чоңойтуп баштасак, ошол туура када салты Кыргыздын маданияты боюнча эгер туура биз багытта койсок, биз ошолор мектепти бүтүп, институтту бүткөнгө чейин ошолордун тарбиясы ошолордун коому анан Кыргызстанды оңдоп кетет деген ниеттебиз да. Бизге бир байлыктын же бийликтин кереги жок. Биз ушул Кыргызстанды бир алдыңкы мамлекеттердин арасына кошулсак, мына берде кинорежиссер агайлар отурат, акын агайлар отурат, баары айтып кетишти. Ошол Кыргыздын, мисалы үчүн Турция мамлекети мына Эртугрул деген кино тартышты. Ошол түрк элинин балдарына бир кандайдыр бир жүрөгүнө болгон ички душасына адамдарга патриотический сезимин ойготуп, жаш балдардын алдыга кадам салганы, анткени өздөрүнүн тарыхын билип, өздөрүнүн ата бабалары кандай жол менен ушул өздөрүнүн каада салтын алып келгенин, маданиятын алып келгенин, ушул күндө азыр биздин Кыргызстанда ушу кыргыздардын духун көтөрө турган бир кино тартыла элек. Ошол кино жаатында эгер бизди кыргыздарга деле мына Манас жөнүндө мына биздин азыр Кудай буйруса Темирлан ака айтып кеткендей кинолор көрсөтүлүп баштайт. Ошондой сыяктуу мындай кыргыздын духун, рухун көтөрө турган, кыргыз элине бир дем бере турган бир кино керек да бизге. Ошо маданият биздин азыр элдин баары ошо Instagram, Facebook, YouTube деп баардыгы азыр соц тармагында отурушат. Ошол соц тармактарынын ичинен ушул кинолор биздин кыргыз эли сериалга, киного аябай жакын эл. Ошол жактан биз маданияттын ошол жактан көрүп аз үйрөнүшүп атат элдин баары маданиятты. Бизге ал маданият кактан келип атат? Западтан келип атат, бөлөк мамлекеттерден келип атат. Бирок ошол кыргыз элинин өзүнүн маданиятын көрсөтө турган пока эчтеке жок. Ошондуктан мен ушул жерге жаңы эле берде Мелис агай айтып кеткендей, ушу тарбия институту боюнча жана берде агайлар айтып кеткендей, кино
жагынан бир чоң бир мен өзүм ички бирде кошумчамды кыстырмамды айтып кеттим. Мелис мырза, чоң рахмат сизге, ушундай жакшы өзүңүздүн бир оюңузду билдирип кеттиңиз. Кудай буйрса берде агайлардын дагы айтуусун Кудай буйрса алдыда иш жүзүндө көрсөткөнгө аракет кылабыз. Рахмат. Ичиңерде арабызда отургандардан мамлекеттин казынасына кол салып, же болбосо бир жана Бейшекем менен Олжекем аябай айтпады күйүп, жанып ошондой болуп бирөөлөргө туура эмес бирөөнүн көрсөтмөсү менен сыйлык бергендер арабызда жок. Чынында акыйкатта тааныш болгонубуз менен жаңы жүздөр, таза жүздөр бул жерде отурат. Биз бүгүн маданият дегенде маданият эмне экенин өзүбүз түшүнбөйбүз да. Маданияттын өкүлдөрү түшүнбөйт маданият деген эмне экенин. Себеби бүгүнкү кыргыз биз азыр кош стандартта жашап атабыз. Биздин жашоо тартибибиз кыргыздык эмес. Мамлекеттик түзүмдөн баштап, жүргүзүлгөн саясаттан баштап баардык нерсенин баары бул кыргыздык эмес. Экинчиден ошол маданият деген түшүнүктө тиги Советтер Союзунда калыптанган аң сезимдеги түшүнүк менен эле уланып кетип атат. Биз эгемендикти алгандан бери кыргыз маданиятын калыбына келтире элекпиз. Бүгүнкү күндө чындыгында эле маданият тармагына көңүл бурган, ушул маданият тармагындагы маселелерди көтөрүп чыккан коомдук уюмдардын саны аз. Болсо да каражаттын жетишсиздигинен көп иш-чараларды жүргүзө албай келишет. Анан ушул коомдук уюмду мен ойлойм кыргыздын келечегине, кыргыз маданиятына кайдыгер карабаган мыкты биздин мырзалар, мыкты айымдар түзүптүр. Жаңы жүздөр коомдук уюмунун жолу байсалдуу болсун. Негизи бизде маданияттагы кандай иш алып барбайлы, бизде бийлик тарапты миллион жолу жамандаган күндө дагы алар мындай айтканда дың дебейт. Андыктан биз өзүбүздүн аракетибиз менен иштерди жасай берген оң экен. Мен муну өзүмдүн практикалык түрдө өзүмдүн башыман далай өткөрүп келе жатам. Маданият деген бул менин түшүнүгүмдө Медина шаары менен байланышат. Шаардык деген түшүнүктө. Анан каада салт жөнүндө абдан жакшы сөз болду. Мен кошулам. Биз азыр Британиялык системада ушул система бир менин түшүнүгүмдө бир 300-400 жыл болду ушул жеңип атат ушул дүйнөлүк деңгээлде. Ошол Улуу Британия конституциясы жок эле каада салт менен уштапта жашайт. Ушул эң көрүнүктүү өкүлү Черчиллдин айтканы бар. Согушабыз, Гитлер согуш ачат, биз согушабыз десе, эмне үчүн согушабыз десе, ушул маданиятыбызды түшүнбөгөн кишилерге түшүндүрүш үчүн деген экен да. Маданият, спорт жана биздин ажообуз желекти көтөрөт экен. Бул жердеги маданияттын көп адамдар отурат. Мен да сыймыктанам. Бизди таанытуу, кыргызды таанытуу ушу маданияттуу адамдар да бар. Көйгөй көрүп бизде маданиятыбыз эң төмөн деңгээлге түшүп келе жатат. Ошол эле досум экөөбүз биз чогуу жүргөндөн кийин биздин дагы ниетибиз бир той жөнүндө сөз болуп атат. Мен ойлойм ошо тойдо ырдаган ырчылар же болбосо бир куда узатуу, тозуу деп ырдаган ырчылар менин оюмча нотаны билбей деле ырдаган ырчылар көп. Мен деле нотаны билбейм. Ылдыйкы жогорку деген ноталар бар. Ошол нота менен ырдаса ырдын жакшы ырчы болот да. Ошондуктан маданиятыбыздын түшүп кеткенин ушул жактан да көрсө болот. Албетте баарыбыздын тилек максатыбыз ушу Кыргызстан, келечек, кыргыз элим, жерим, эртең аркы күнү биринчиден Кудай алдынан туура жооп бериш, экинчиден элибиздин ушу урпактарыбыздын астынан кандай жооп беребиз да. Тиги дүйнөгө барган атам мага моуну кандайча мени таштап кеттиң, могу уятсыздыкты кандай таштап кеттиң деген сөздөргө дуучар болбош үчүн биздин бир салымыбыз болуш керек. Биз кыргыздар илгери кечээки эле жетакени калуу кылып атабыз деп айта турган болсок, ушундай адамдардын сөзү менен ушулар салтты, жакшы сөздү, үрп адатты сактап келген, ошону эл ээрчип жашап келген.
Анан менин сунушум ушу Мелис агайдай болгон агайларды жалгыздатпай топтоп бир күчкө айландырып, жанагы шайлоодон шайлоого жашаган депутаттарды жеңе турган кылып, мына ушуларды карама каршы койсок болот да. Вы сказали сегодня очень много важных вещей касательно культуры, касательно развития нашей страны, прогресса, развития. Хотелось бы не повторяться и добавить очень важные вещи касательно, наверное, уже от лица нашего поколения молодого. Для нас очень важно было бы увидеть Кыргызстан, как вы говорите, вот нашей большой, единой мечтой, развитой, красивой, прогрессивной страной, которой мы гордимся, которой гордится весь мир, удивляется, поражается и хочет так же, как мы. Мен де бир нерсе чыгат беледим. Сыймык Бейшекеевдин конкурсуна чала очук сүйлөгөн комузумду алып алып, ар шопурга жалдырап, ошол Бишкекке келген. Келгенден кийин жата турган жерим жок. Айылдын кара баласы айылдагыдай көрүп бердим баарысын. Бишкекке барсам бирөө менен жатып алам деп, жок андай эмес экен. Ушул шаарга келгенде көчөдө калгам. Бара турган жерим жок. Бир күн ушул поезд жолдун жээгинде бомуштар менен жаткам. Ошондо өзүмө ушунчалык улуу ойлор келген. Көчөдө калат деген ушул турбайбы, ата энеңдин кадырын билет деген ушул турбайбы. Анан аман эсен чоочун кишилерден кеттик жебей, кичинекей бала өлбөй жетпей, ушул борбордо Төлөгөн Касымбековду ким тааныйт деп, ушул Сары Шелек деген ушул мейманкананы издеп таап келгем. Келсем, абабыз жок экен, балдары бар экен. Анан эптеп батып, бир кезеге тамак куйса 7-8 адам 7 кезин айылдан келген опкор бала тойбой, ушул жерде 12 күн көргөн. Эми айтайын деген себебим, ошондон бери өлбөй жетпей, баягы эл ичинде жашап келатабыз. Азыр жана тойлор боюнча айтып атасыздар. Ошол эл бар экен, журт бар экен, маданият кызматкерлери өлбөй жетпей келатабыз. Ошо бир адамдан бир китеп деген долбоор менен январь айынан тартып иштеп келатабыз. Мына бүгүн 11 ай болду. Азыр дээрлик Кыргызстан жети дубанда жүрүп атат. Баягы азыр эмне деген сөздөр айтылды? Маданият, адабият, искусство, тарбия, адеп ахлак, мораль, нрава дерлик баары айтылды да, бирок анын баары кайсы жерде? Анын баары китепте экен да. 2010-жылы Жогорку Кеңешке депутат катыса алышып, мен да ушу жигитке окшогон бир жаш кезде жакшы ойлор менен анан шайлоого катыштык. Жогорку Кеңешке барып, ушу шайлоо бүткенде эле алданганбыз. Анан шайлоо Жогорку Кеңештин ичине кирип отуруп, анан кийин ошол жердеги жана Мелис мырза айтмакчы 200 эмес, бир көп кырлуу 10 жүздүү адамдарды көрүп, мен ойлодум да, тоо калды, ушундай маданиятыбыз ошол жака өзгөрдү, ушуну менен кетебизби депчи. Анан 2010-жылдан баштап мен өзүм тиричилигимди кылайын деп ишкерлик менен аракет кылып, анан Темирлан экөөбүз аябай мамилебиз жакшы. Анан экөөбүз жолугуп калып, анан ушундай сиздер да бир интернеттен көрүп, жакшы балдар, жакшы бир маселелерди козгоп аткан экен. Темирлан экөөбүз жолугуп калып, анан бир жарым саат убактыбызды бөлүп, анан айтчы дедим, айтып берчи, кандай кылып атасыңар. Анан бир ушундай система тамырлап, бул ошо системаны бир бузуш үчүн ушундай сиздерге окшогон жаш муундар, эч жакындай булганбаган, азыр көрүп отуруп улан менен Темирландын экөөнүн кылып аткан ишине ыраазы болуп отурам да. Маданияттын айырмасын улуу муун менен кичүү муундукун ушул тегерек столдордо билип койсок болот экен. Анткени биз көптөгөн форумдарды, тегерек столдорду өткөзөбүз, жаштарды чакырабыз, сүйлөп эле кетип калышат. Аягына чейин отурбайт, укпайт, алар деген максаты ошол сүйлөйүн деп эле келет да. Анан мына бүгүнкү асман менен жердей улуу муун менен кичүү муундун маданияты. Бул деген ошо алган тарбиядан. Көпчүлүк бүгүн айтып кетти, ошол тарбия, кризис, ошол трагедия. Бүгүн ошол бардык институттар өлдү да. Аганын агалык милдети да өлдү. Жеңенин жеңелик дагы институт өлдү. Аларга дагы эми
баягы бийликти жамандай бергенде ага дагы акчанын кереги жок. Мисалы үчүн агасынан мурун ат сугарбай койгонго бюджеттин кереги жок. Агадан мурун сөз талашып улуудан мурун дастарконго кол сунбай койгонго дагы бюджеттин дагы акчанын дагы кереги жок. Ошол бардык жактан аксап атабыз. Мен маданият боюнча эки эле нерсени түшүнөм. Биринчиси тарыхка байланыштуу, тарыхый тасмаларга байланыштуу жагын түшүнөм мен. Экинчиси маданиятка тиешелүү адам бул акчанын аркасынан чуркап алган, бир гана чыгармачылыктын аркасынан чуркап алган, бир байдын эшигин сагалап алган, бир коррупционердин эшигин сагалап алган адам деп түшүнөм да. Жанатан бери айтылган Алтынбек айткандай аябай ийгилик го дегендей кийген маселелер албетте бул жүрөгү өткөн көйгөйлөр. Биз ошол жогоруда жаңы жүздөрүнүн мүчөлөрү дагы балдар дагы айтып кетти, Айдар да айтты, Тилек да айтты, Жигит байке, Улан байке айтып атасыздар. Ошолордун баардыгы сүйлөшүп отуруп, биз маданияттан баштайлы деп жана жогоруда да айтып кеттим, ошо кино боюнча жана жаш жазуучулар акындарга конкурстарды жарыялоо менен деги эле маданияттын ар тармактуу чыгармачыл инсандар менен кызматташууну биз жакын арада баштадык, мындан ары да улантабыз. Анан албетте агайларга аттуу баштуу биздин журналист агайларыбыз, режиссерлорубуз баардыгы келип ушул жерде кандай жаңы жүздөр эмне деген маселелерди көтөрөт болуп экен, биз дагы өзүбүздүн сунушубузду берели деген жакшы бир ой тилеги менен башынан аягына чейин ушул жерде отуруп бизге бир жакшы кеңештерин берип отурган агайларга терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жаңы жүздөрдүн атынан мындан кийинки биздин ушул маданий иш-чараларыбыз старт алган, мындан ары дагы уланат. Маданият эле эмес, башка тармактар боюнча дагы ушул көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык, терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга келип бергениңиздерге анда эмесе жыйынтыктап туруп кофе бирейик дейбиз. Алтынбек айткан кофе бирейик. Буюрса жүз буралы маданиятка көңүл кылалы дедик. Бул жерге чын эле күйүтү жок, арманы жок адамдар келген жок. Биз ала күйүтү жок, арбаны жок адамдар менен да жол ала албайбыз. Себеби бизге күч кубат берген ошо күйүт да. Күйүт болгон үчүн күйгөнгө даярбыз да. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деп Жоло Мамытов агабыз атабыз айткандай, бүгүн ошо чагылганга айлана турган кыргыз үчүн мындайча айтканда күйгөнгө даяр кыргызды ата энеси төрөп тапкан, бап эстеп баккан кезинен баштап ошо апасынын агым чейин ак сүтүн эмип чоңойгон, чыныгы ошо ак сүтүн актаймын, жараткан Алла Таалага татыктуу кул боломун, Мухаммед пайгамбарга мусулман катары татыктуу үммет боломун, ата-бабабызга татыктуу урпак боломун, ата энебизге татыктуу перзент боломун, устаттарга, устаздарга, агайларга, эжелерге татыктуу шакирт боломун дегендер келишти дейбиз. Себеби биздин улуу максатыбыз, батабыз, дуабыз, тилегибиз ушул да. Элибизге татыктуу уул болуу. Эгерде чыныгы элдик болуу маселеси болсо, мында депутат болууга караганда элибизге татыктуу бир уул болуу, элдик уул болуу бизде мындай алда канча бийигирээк турат да. Ошон үчүн мына бул жерге элдик уулдар, элдик кыздар келди. Кыргыздын күйүтү менен отуруп, кыргыздын күйүтү менен тургандар келди. Кара башын канжырага байлап, кара жанын карчы уруп, канын азык кылып, каруусун газык кылып, ошо кылым караткан кыргызга кызмат кыламдар деген келди деп ойлойбуз. Буюрса келечекте сиздер менен чогуу иштешебиз. Ар бириңиздердин баягы биздин базадан ыйга киргизип, сөздөрүңүздөрдү, ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды, анан өзүңүздөр жөнүндө маалыматтардын баардыгын алып, сиздер менен мына бул жерде жакшы табылга болду, сиздер менен иштешебиз. Круто деп попал ТВ деди го Эрлан. Мындайча айтканда эртең чалып туруп, байке бул жерде жолугушуулар Аксыда, жосо Чаткалда, жосо Баткенде, Атбашыда десе, анан тиякта көпүлдөп сүйлөп аттыңыз эле, анан бияктан отмазкалык качпаңыз дегендей айтты да. Ошон үчүн Эрлан батырлар менен иштешели. Келип берген бул жерде ошол байкелер, агалар, бир туугандар, инилер, карындаштар, жарпы ошол замандаштар, баарыңыздарга терең ыраазычылык, бар бололу, бир бололу, чындык менен беттешип, бул дүйнөдө биз ошол ынтымак биримдигибиз менен пир бололу. Ооба, дагы кошумча сунуштардын баардыгын биякта биздин катчыбыз Мырзагүл жазып турду, камерага да түштү, Уланбек айткандай. Анан ошонун үстүндө мындай
кеп кеңештер болсо баары бир сиздер менен баягы чыгармачылык тармакта кызматташабыз. Ошон үчүн эртең ушул жерге видеого түшүп сиздер ал жерге жазылып туруп ал жерге келип кеттиңиздер десе мында кыйналбай келип кеттиңиздер, а? Жөн эле сүйлөнгөн сөз болуп калбай ушундай кызматташабыз буюрса. Эми периштелер жазды дечи, андан сырткары биз адам баласы да жазып койгола өзүбүзгө керек. Рахмат, бар болуңуздар.